Акылдын күчү чексиз. Мурда ата-бабаларыбыз айткан, ата-бабаларыбыз көптөн бери айтып келет. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Миң эч нерсе эмес. Дүйнөнү башкарат билими карап. Бүгүн урматтуу достор, коомдон ордуңду табышың үчүн билимге карап баа берилет. Алган илимиңе, билимиңе жараша жумушка орношосуң. Алган билимиңе жараша кадыр бар каласың. Алган билимиңе карап ордуңду табасың бул жашоодо. Ошол сыяктуу нерсе урматтуу мусулман бир туугандарым. Акылдын, билимдин күчү чексиз. Сен адамдар ойлоп тапкан флешка, жөнөкөй бир флешка канчалаган нерселерди өзүнө сохранить кылып алат. Батат турабы ичине? Ал эми Аллах жараткан акылдын ичине канчалаган нерселерди батат. Эмне үчүн окубайсың? Сен согуш мезгилде төрөлгөн жоксуң. 45-жыл төрөлгөн жоксуң. Кыйынчылыкта төрөлгөн жоксуң. Бүгүн окушуң керек, бар жогуң бар. Аракет кылышың керек, окушуң керек. Шарты жок. О, айылдын чекесинде эч нерсеси жок. Мектептерден эң жакшы окуган, ортодан эң жакшы балдарды алган айтор окуучулар чыгып атат. Өзүңдөн экенин аракет. Кылынган шарттарга дагы байланыштуу, бирок эң негизги аракет өзүңдө болуш керек. Өзүңдөн. Акылдын күчү чексиз, урматтуу достор, айта турган маселе. Акыл, байлык, анан бактылуулук үчөө талаш кылат экен бир нерсени. Бактылуулук айтат экен, мен адамдарга керекмин деп өзүнү назданып, өзүнү көтөрөт экен. Бактылуулук айтат экен ошентип. Байлык болсо, мен эң керектүүмүн, адамдарга эң пайдам тие турган нерсе, мен байлыкмын, байлык ар дайым адамдарга пайдасы тийген дейт экен. Акыл унчукпай турат экен. Ошентип үчөө сапар тартышып, жүгөрү оруп жүргөн, жүгөрүнүн жанында кызматын ишин кылып жүргөн бир дыйканга жолугат экен. Дыйкан десе көп аксакал түшүнөт. Бул жаш жигит, ата энесинин бели колунун күчүндө пешене тери менен багамын деген жаш жигит дыйкан. Анан байлык айтат экен баягы жигитке, бай болуп калгын, бай болуп каргыл деп дуа кылат экен. Анан баягы жигиттин бардык жүгөрүлөрү, эгин талаасы алтынга айланып кетет экен, таштарга. Акыл болсо өзүнүн күчүн көрсөтүп, акылсыз болуп кал, акылыңдан айдыгын дейт экен. Ошентип дуа кылат экен. Баягы акылсыз болуп калат экен. Баягы таштарды көрүп, мен эгиндерим кана таштарга айланып калды, эми мунун кереги жок эч кимге деп коркондуктан, кычалып болгондуктан айылдын байына чуркап келет экен. Баягы келип, мени таламды, ээн талам көрүңүз, мындай таштарга айланып калды деп көрсөтсө, алтындар, күмүштөр турат. Кел жерибизди алмашабыз деп куулук менен өзүнүн пикирин айтат. Түлкүлүк менен. Бул макул болот, акылсыз да акылы жок. Макул болот. Ошентип алтындардын бардыгын баягы падыша, баягы бай адам, бай ата өзүнүн үйүнө ташып алат. Ошентип бул жигит дыйкан бышып калган байдын жүгөрүлөрүн, мәкеларын урушты баштайт. Оруп жыйнап жатты. Анан бактылуулук дагы өзүнүн бир күчүнү көрсөтөйүн деди да, бактылуу болуп калгын, бактылуу болгур деп дуа кылды. Анан ал жакта башчысы жок бир лашкерлери атчандар келишти. Баягы жигитке бизге падыша болгон, бизге башчы болгон, биздин башчыбыз жок, лашкер башчыбыз жок деп ага сонун пикирин айтышты. Ал дагы макул болду, ошентип башчы болду бул. Бирок акылсыз башчы, акылы жок башчы. Бирок бактылуу. Эми булар келишти. Ошол түнү баягы байдын, алтын алып кеткен байдын үйүндө түнөштү. Баягы кызматкерлери, жардамчылары байдын кызын көрүп, сулуу экен, башка экен, татынак экен деп өзүнүн башчыбызга, падышабызга, жол башчыбызга үйлөндүрүп коелу ушуну деди. Ошентип ыраазы болуп үйлөштү. Үйлөндүрүп коюшту. Үйлөндүргөндөн кийин бул жигит эч сүйлөбөй койду ага. Бир күн өтөт, 2 күн өтөт. 3-үнчү күнү падышага байга дагы сөз жетти. Эмне үчүн сүйлөбөй атасың, биз чылдыңды атасыңбы дегендей кылып сөзүн айтайын деген кезде баягы акылыңа киргин, акылдуу болгун деди, дуа кылды. Ошондо акылдуу болду, акылдуу жигит акылдуу болду. Акылы кирди ордуна. Акылы сөзүнө, өзүнө, көзүнө байланыштуу болгондон кийин баягыларга, баягы жердеги урук тууганына, байдын туугандарына, байдын өзүнө мендей сабырсыз бир жөнөкөй жигитке бул кызыңыз сабыр кыла албайбы? Ошону текшериш үчүн, сынаш үчүн мен кызыңызга сүйлөгөн жок элем деди.
Адышы дагы күлүп жылмайып карап, мен туура эмес ойго барышты баштадым эле. Туура эмес ойго баргандыгым үчүн, туура эмес акырга баргандыгым үчүн мени кечирген, акында дал кылгын деп кечирим сурайт. Баягы жигиттен. Бул нерселерди карап турган, байкап турган акыл, байлык, бактылуулук, акылга карап бактылуулук менен байлык, ооба, биз сенсиз эч ким эмес экенбиз дейт. Биз сенсиз эч ким эмес экенбиз дейт. Ооба, урматтуу мусулман туган. Бактылуулук, байлык, акылсыз эч нерсе болбой калат. Акыл, урматтуу мусулман туган, акылдын күчү чексиз. Акыл менен дүйнөнү башкарса болот. Акыл эң негизги орунда турат. Ошондуктан да Куранда эң биринчи аят окугун деп түшкөн. Бир молдоке жолдо бара жатса, кичине алтын, күмүш жатыптыр. Анын таап алып элдерге кайрылуу жасаптыр. Элдерге кайрылуу жасады байлык тапкандан кийин. Буну эң кедей, колунда алтын күмүш жок, башкасы жок, эң кедей адамга буну беремин деди. Бардык кедейлер алтын береткен деп молдонун үйгө келишти, бирок молдо, силер бай экенсиңер, силерге бере албаймын деп жөнөттү. Кедейлер, негизи сен берейин деген ниетиң барбы бизге? Же бизди чылдыңдап жатасыңбы деди. Ошондо жок, бул биздин мамлекетте, биздин өлкөдө эң кедей бул биздин падышабыз. Андан өткөн кедей жок. Андан өткөн кедей жок. Силер байсыңар деди. Бул сөздөр угуп падышанын кулагына угулду. Бул сөздөр падышага жетип барды. Падыша ачуусу келип, баягы молдокени чакыртып, бир чоң складка алып кирди. Бир бөлмөсүгө алып келсе жык алтын, бир бөлмөсүгө алып келсе жык күмүш. Айтор көрсөтүп мактангандан кийин, эми сен кедейсиңби же мен кедейминби деди. Ошондо баягы молдоке карап туруп, албетте сен кедейсиң деди. Ушунча алтының бар экен, ушунча байлыгың бар экен, бийлигиң бар экен. Бир өзүң дагы өзүңө пайдалана албайсың, же өзгө үчүн пайда бере албайсың бул байлыгың менен. Сен өтө кедейсиң, сенин байлыгыңдан башка эч нерсең жок, кедейсиң деди. Ооба, урматтуу мусулман туган, бүгүн биздин дагы коомдо нерлер жок эмес. Байлыгыдан башка эч нерсеси жок. Ооба, урматтуу мусулман туган. Акчага, байлыкка жаздык сатып алышың мүмкүн, бирок уйкуну сатып ала албайсың. Ооба, урматтуу мусулман туган. Байлыкка, акчага үй сатып алышың мүмкүн, бирок үйдөгү ички сезимдерди, жылуулукту сатып ала албайсың. Акчага машина сатып алышың мүмкүн, бирок Кудай берген бутту сатып ала албайсың. Бул бут, урматтуу мусулман туган, чарчап калдым дебейт. Баллонум тешилди дебейт. Каалаган учурда, каалаган жерге, каалаган повороттон бурулуп, каалаган жерден кете бересиң. Бул бут эч нерсени тандабайт. Кудай берген баллондор. Булар эч нерсени карабайт. Кете берет.